Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Илимдин натыйжасы амал аттуу китепти окуп улантып атабыз. Анан өткөнкү сабакта бул китептин экинчи темасын окуп бүтүрдүк. Аллахтын жардамы менен ошо эмне тууралуу? Адам алган илими тууралуу суралат. Ушул тууралуу сөз кылабыз. Ошол алган илимине жараша эмне амал кылган деп кыямат күнү Аллах Таала ошол адамдан сурайт деп ушул тууралуу сөз кылдык. Жана хадистерди окудук бул тууралуу. Жана хадисти келтирдик. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткан адам 4 нерседен суралмайынча кадамдары жылбайт деген хадисти келтирдик. Жана ошол 4 нерсенин бири бул ошол алган илими. Ошол алган илими тууралуу адам ошол илим негизинде эмне амал кылды? Ошол тууралуу суралмайынча кадамдары жылбайт. Ошондой эле башка дагы биздин үммөттүн аалымдарындагы сөздөрүн келтирдик бул тууралуу. Жана эң башкысы түшүнүшүбүз керек эмне? Илимдин максаты бул амал, илимдин максаты амал. Жана Хасан аль-Басринин айткан сөзүн дагы өткөн сабакта окуп өттүк. Ал айткан: "Момун адам бул өзүнө жакшылык, сооптуу амалды кылууну жана коркууну камтыйт" дейт. Коркууну мына жакшы амал кылат дагы, ошол менен бирге андан кабыл болбой атат деп коркуп турат. Ал эми мунафык адам болсо, эки жүздүү адам болсо, ал эмне болот? Ал жакшы амал кылмак турсун, жаман амал кылат жана коркмак турсун, ал кайра өзүн коркпой, наоборот, кайра тескерисинче өзүн амандыкта сезип жүрө берет. Жана Абдуллах ибн Аби Мулейка деген дагы бул ошо чоң табииндерден мунун дагы сөзүн окудук. Ал айткан: "Мен 30тан ашык сахабага жолуктум" дейт. 30тан ашык сахабага жолуккам дейт. Алардын баарысы өздөрү үчүн мунафыкты коркуп турушкан дейт. Субханалла, сахабалар, алардын даражасы кандай эле, ошонусуна карабай дагы алар өздөрү үчүн коркуп турган экен. Мен мунафык болгон эмес болду экенмин деп алар коркуп турушкан дейт. Жана биз айттык, бул ошолорго, ошол саляхтарга, сахабаларга Аллах Таала аларга эки нерсени белек кылып берген дедик. Эмне экен? Биринчи, ошол жакшылык, сооптуу амалдарды кылышкан, ал ошондой жакшылыкка умтулушкан. Ал менен эле бирге Аллах Тааладан алар коркуп, ошол алардан мүмкүн амалдар кабыл болбой аткандыр деп коркуп турушкан. Биз дагы эгерде алардын артынан эришибиз келген болсо, биз дагы ушул нерсеге ушундай сыпаттар менен сыпатталганга аракет кылышыбыз керек. Жана Аллах Таала да айтат Куранда: "Валлазина ю'туна ма атау ва кулубухум важила аннахум иля раббихим раджиун" деп. Бул аятта да окуп келдик. Алар кылган нерсени кылышат жана Роббисине кайтып барарынан алардын жүрөктөрү титиреп турат дейт. Анан Айша энебиз бул аят тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи сураганда: "Булар кайсы адамдар? Кылган нерсесин кылат жана коркуп турат. Бул кандай? Булар ошол арак ичип, зына кылып жана урлук кылып анан корккондорбу?" деп ушундай мааниде сураса, эмне дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан: "Жок" дейт. Сыддыктын кызы, Абубакырдын кызы. Жок, андай эмес дейт. Алар орозо кармагандар, намаз окугандар, садака бергендер, бирок алардан кабыл болбой атат деп коркуп тургандар. Булар жакшылыкка умтулгандар дейт. Ошондой эле Аллах Таала дагы Ибрахим алейхиссалам тууралуу жана Исмаил уулу тууралуу айтат. Аллах Таала Куранда Бакара сүрөсүндө айтып кеткен: "Ва изарфа Ибрахимул каваида минал бейти ва Исмаилу раббана тaqabbal минна" деп. Мына Ибрахим жана Исмаил экөө үйдүн пайдубалын көтөрүшкөн дейт. Үй дегенде бул Кабаны куруп жатып дагы алар эмне деп айтышкан? Биздин Роббибиз Аллах Таала биздин кабыл кыл деп алар дуа кылып турушкан. Субханалла. Анан ушул аятты окуп, Ухейб ибн Вард деген ошол улуу аалымдардан бири бул аятты окуп анан ыйлап баштаган деп айттык. Эмне деп? "Я Халил Рахман" деп, Аллахтын сүйүктүүсү, сен мээримдүүнүн, Аллах Тааланын үйүн куруп жатасың дейт. Анын пайдубалын көтөрүп жатасың дагы, жана андан сенден кабыл болбойт деп коркуп жатасың дейт. Субханалла, Аллахтын сүйүктүүсү, Аллахтын буйругу менен Аллахтын үйүн куруп жатат дагы, жана эмне деп атат? Андан кабыл болбой калышы мүмкүн деп коркуп, анан Аллах Таалага кайрылып дуа кылып, бизден кабыл кыл деп дуа кылып жатат. Бул ошо өткөнкү тема тууралуу болчу. Эми бүгүн 3-чү темага өтөбүз. Бул китептин ваидун ва тахдидун лиман ла я'малу би илмихи. Кандай коркутуулар келген жана кандай коркунучтар келген Куран сүннөттө кимде ким алган илимине жараша амал кылбаган болсо, кимде ким кайсы адам эгерде алган илимине жараша амал кылбаса, мындай адамга кандай коркутуулар келген Куран сүннөттө жана кандай коркунучтуу абалда да. Бул тууралуу ушу бүгүнкү тема. Ошол биз айткан Куран сүннөттө ошол мындай адам алган илимине жараша, үйрөнгөн илимине жараша амал кылбаса коркутуулар келген. Бул адам өзү илим алгандыр, өзү үйрөнгөндүр, бирок мүмкүн ал эле эмес, мүмкүн ошол алган илимине башкаларды чакырып жүргөндүр. Илими бар жана башкаларды дагы бул нерсеге чакырып жүргөндүр. Бирок өзү буга амал кылбайт. Аллах Таала Куранда айтат: "Я айюхаллазина аману лима тaqулуна ма ла таф'алун. Кабара мaqtan индаллахи ан тaqulu ма ла таф'алун." Эй иман келтирген пенделер, эмнеге силер өзүңөр кылбаган нерсени айтып жатасыңар дейт. Өзүңөр кылбаган нерсени эмнеге айтып жатасыңар? Аллахтын жек көрүүсү өтө чоң дейт. Кимде ким ошол кылбаган нерсесин айтканга дейт. Ким кылбаган нерсесин айткан болсо, бул Аллахтын алдында өтө чоң күнөө болуп эсептелет. Жана мындай адамга Аллахтын жек көрүүсү өтө чоң болот, мындай адамга карата.
Жана башка аятта Аллах Таала айтат: "Атамуруна ан-наса бил-бирри ва тансауна анфусакум ва антум татлуна ал-китаб афала тaqilun." Силер адамдарды жакшылыкка чакырып, өзүңөрдү унутуп коесуңарбы дейт. Субханалла. Силер адамдарды жакшылыкка чакырып, башкаларды жакшылыкка чакырып, өзүңөрдү унутуп коесуңарбы дейт Аллах Таала. Силер китепти окуйсуңар го дейт. Силер китепти окуйсуңар, силер Куранды окуйсуңар, силерде илимиңер бар го дейт. Афала тaqilun. Силер ой жүгүртпөйсүңөрбү дейт. Акылыңарды иштетпейсиңерби дейт Аллах Таала. Эми бул аят негизи Бану Исраилге түшкөн аят. Бану Исраилге түшкөн аят, бирок бул бизге деле тиешелүү да, бизге деле тиешелүү. Мусулмандарга деле тиешелүү. Жана Аллах Таала дагы Шуайб алейхиссалам анын айткан сөзүн дагы келтирген бизге Куранда. Ал айткан: "Ва ма уриду ан ухалифакум ила ма анхакум анху." Мен өзүм силерди эмнеден кайтарган болсом, ошол кайтарган нерсеге өзүм каршы чыгууну каалабаймын деген. Шуайб алейхиссалам айтып атат: "Мен ошол эмне нерселерден силерди кайтарган болсом, мен өзүм ошону кылгым келбейт" деп ушул айткан сөзүн Аллах Таала келтирген. Анан ушул 3 аят, буга чейин биз азыр окуп өткөн ушул 3 аят, ошо Куранда келген, ушул биз айтып аткан азыр тема тууралуу ушул 3 аят келген. 3 аят. Мынекен биринчисин Аллах Таала кандай чоң күнөө деп айтып атат. Анан сурап атат: "Эй иман келтиргендер, эмнеге силер өзүңөр кылбаган нерсени айтып жатасыңар? Аллахтын алдында бул кандай? Аллахтын чоң bunday кылганга, адам кылбаган нерсесин айтканга Аллах Тааланын эң чоң жек көрүүсү болот" дедик. Жана экинчи аятта Аллах Таала сурап атат: "Силер эмнеге адамдарды жакшылыкка чакырып өзүңөрдү унутуп коесуңар? Силер китепти окуйсуңар го, силер акыл жүргүзбөйсүңөр" дейт. "Силер акылыңарды иштетпейсиңерби" дейт. Жана бул 3-чү аят Шуайб алейхиссаламдын айткан сөзү: "Мен өзүм кайтарган нерсеге өзүм каршы чыгууну каалабаймын" деп айткан сөзү. Бул Курандан болчу. Эми сүннөттөн хадистерден кандай хадистер келген бул тууралуу? Усама ибн Зейд аттуу сахабадан радияллаху анху риваят кылат. Бул Бухари Муслимде келет. Сахих хадис. Ошо Бухари Муслимде келет. Жана башка хадистер жыйнактарына да бул хадис келет, келтирилген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Юджаи бирожулин йаумал кыямати фаюлqa фин-нар фатандалиqu aqtabuhu." Бир кыямат күнү бир адамды алып келет дейт. Жана ал адам тозокко ыргытылат. Ал адам тозокко ыргытат дагы ал адам. Жана тозокто анын иче карындары, иче карыны анын деген сыртка чыгып чуалып калат. Элестетесиңерби? Отто өзү тозокто жана иче карыны сыртка чыгып калган болот. Жана ал тозокто жана эшек тегирменди айланганда сыяктуу ал дагы ошентип тозокто айланып турат. Тегирмен эшекти тегиренгенде сыяктуу жанагындай ал дагы ошо тозокто ошентип тегиренип турат. Ваяти ахлун нари ва якулун. Жана ошо тозоктогу адамдар ага келип айтышат: "Я фулан, о баланча адам" депчи. "Ма ша'нука, сага эмне болду? Эмне болду сен? Эмне кандай абалың мындай" депчи. "Алам такун та'муруна бил ма'руф ва танхана анил мункар." Сен бизди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарбай жүрдүң беле? Сен бизди жакшылыкка чакырып, жамандыкка кайтарып жүрөдүң беле деп алар ошо тозоктогу адамдар келип анын өзүнөн сурашат ошол адамдан. Десе эмне деп айтат ал адам? Кал бала дейт. Ооба дейт. Туура. Кунту а'мурукум бил ма'руф ва ла атихи ва анхакум анил мункар ва атихи. Мен силерди жакшылыкка чакырганмын, бирок мен өзүм аны кылган эмесмин дейт. Жана мен силерди жамандыктан кайтарганмын, бирок мен өзүм аны кыла бергенмин дейт. Субханалла. Карасаңыз субханалла кандай оор абал да. Тозокко ыргытылат дейт бул адам. Жана тозокто эшек тегирменди тегиренгенди тегиренип жүрөт дагы. Анан муну менен бирге эмне? Иче карындары сыртка чуалып калган болот. Анан тозоктогу адамдар келип мындан сурашат: "Сен бизди жакшылыкка чакырып, жамандыкка кайтарбадың беле? Эмне мындай? Абалың эмне мындай болуп калган?" десе эмне дейт? "Ооба, туура. Мен силерди жакшылыкка чакырганмын, бирок мен өзүм аны кылган эмесмин" дейт. Жана силерди жамандыктан кайтарганмын. Жана өзүм аны кыла бергенмин дейт да, субханалла. Анан дагы башка хадис Имам Ахмадтын Муснад китебинде келет. Хадистер жыйнагында бул хадисти Шейх Альбани сахих деп атаган. Бул тасдикталган хадис. Анас ибн Малик радияллаху анху, Анас ибн Малик деген аттуу сахабадан келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул ошол Исра түнү бул кайсы? Ошол Миражга, 7-асманга көтөрүлгөн түнү ошондо бир адамдарды көргөн. Айтат: "Туфарраду шифахум би мақариди мин нар." Алардын ооздору дейт. Ошол адамдардын, ошо азапталып аткан адамдарды көрөт да. Ошол адамдар алардын ооздорун оттон болгон кайчылар менен кескилеп жаткан болот. Элестете атасыңарбы? Ошо адамдар кыйналып ошол алардын ооздорун оттон болгон кайчылар менен кескилеп жаткан болот алардын ооздорун. Факале, жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ман хаулай" деп ошо сурайт. Булар кимдер деп сураса, алар айткат, аларга айтылган: "Калу хаулай хутабау мин умматик." Субханалла. Булар дейт, сенин үммөтүңөн болгон динге чакыруучулар дейт. Мына хутба кылуучулар, дааватчылар дейт. Мына сенин үммөтүңөн болгон динге чакыруучулар. Я'муруна ан-наса бил бирри ва янсауна анфусахум ва хум ятлуна ал-китаб афала яqilun дейт. Булар адамдарды жакшылыкка чакырган, бирок өздөрүн унутуп коюшкан дейт.
Бирок булар китепти окушкан, булар акылдарын иштетишпейби дейт. Буга чейин ушуга окшош аятты окудук эле го. Бану Исраил тууралуу аят дегенбиз туурабы. Бул карасаңар ушундай эле сөздөр менен бул биздин үммөткө дагы ушундай кайрылып жатат да. Бул жакта айтат, жакшылыкка чакырган дейт булар адамдарды. Бирок өздөрүн унутуп коюшкан, бирок китепти окушкан дейт. Алар акыл жүргүзүшпөйт дейт. Алар акылдарын иштетпейби дейт да, субханалла. Жана өткөнкү сабакта дагы биз айтып өттүк го, жана бул хадистерге буга дагы кошуп койсок болот да. Жана 3 адам тозокко эң биринчи ыргытылган 3 адамдын бири дагы эмне деп айттык? Ушул аалым адам деп айтканбыз. Аалым адам. Адамдарды динге үйрөткөн, жакшылыкты үйрөткөн. Бирок эмне? Өзү эң биринчи болуп тозокко ыргытылган экен. Эмнеге? Анткени ал адамдын ыхластуулугу болгон эмес туурабы? Анткени мүмкүн өзү ал адам башкаларды ыхластуулукка үйрөтүп жүргөндүр. Бирок өзү андай нерседен алыс болгон экен да. Өзү алыс болгон экен. Ошол адамга эмне деп айтат? Ал айтат да, мен деген ушундай адамдарды Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ушундай динди үйрөтүп жүрдүм десем эмне дейт? Сен жалган айтасың деп айтылат. Сен жалган айтасың. Сен адамдар сени аалым деп айтыш үчүн ушунун баарын кылып жүргөн. Жана чындыгында адамдар айтышты деп айтат. Сен бул дүйнөдөгү болгон үлүшүңдү сен өзүң каалаган нерсеңди алдың. Адамдар сени аалым деп айтышты кааладың эле, сен ал нерсеге жеттиң. Адамдар сени аалым деп айтышты чындыгында. Көрсөңөр, карасаңар, субханалла, кандай коркунучтуу. Бул адам тууралуу башка адамдар аалым адам экен деп ойлоп жүргөн да. Бирок эмне болот? Ал адам капырларга караганда, мунафыктарга караганда дагы эң биринчи, эң алгачкы болуп тозокко ыргытылат. Анан эмне деп айтат? Бети менен жерге сүйрөп барып тозокко ыргытылат деп айтат. Өткөндө да айттык го, ушул 3 адам. Бул биринчиси ушул адам, экинчи адам жана баатыр адам, шахид болуп өлгөн. Муну дагы андагы бети менен сүйрөп барып тозокко ыргытылат дедик. Үчүнчү адам ал эмне, жанагындай мал мүлкүн сарптап, Аллах жолунда мал мүлкүн сарптап жүргөн адам. Эмне дейт? Адамдар ушундай Аллах ыраазычылыгы үчүн кайсы гана жакшылык жол болсун баардык нерсеге сарптап жүргөн десе эмне деп айтат? Сен жалган айтасың. Сен адамдар кандай берешен адам деп айтыш үчүн кылдың дейт. Чындыгында адамдар ошентип айтышты дейт. Деп туруп анан аны дагы бети менен жерге сүйрөп барып тозокко ыргытылат дейт. Субханалла. Анан бул жакта дагы ошо дагы кошуп кетүүчү нерсе бар. Эми суроо, эмнеге бул хадисте бети менен сүйрөп барып тозокко ыргытылат деп айтылды? Бул жакта аалымдар дагы чоң маанилүү пайдаларды айтышат да. Эмнеге бети менен сүйрөп барып тозокко ыргытылат деп айтты? Бул 3 себеп. Бул нерсеге 3 себеп бар. Биринчиден, адам эл көрсүн үчүн кылганда, бул жакта алар рия кылышкан да, эл көрсүн үчүн бирөө деген алым деш үчүн эмне кылган? Адамдарды илимге үйрөткөн. Башка экинчи адам болсо Аллах жолунда согушуп, ал ошо жихадта болуп, шахид болуп, бул бирок элдер айтыш үчүн эле кылган. Үчүнчү адам эмне кылган? Аллах жолунда сарптап, акчасын сарптап, мал мүлкүн сарптап, эмне үчүн? Элдер айтыш үчүн эле кылган. Эми ушундай эл көрсүн үчүн кылуусун адам эмнеси менен кылат? Адам жүзү менен кылат. Адам өзүнүн бети менен кылат. Мына менин бетимди көргүлө. Мына мени карагыла дегендей кылат. Мына ошол бети менен кылган ушул күнөөнү. Ошол себептүү бети менен жерге сүйрөп барып, ушундай кор кылып барып анан тозокко ыргытылат. Бул биринчи. Экинчи, алымдар айтат, ошол адамдын жүзүндө мындай ошо бетине урулса, бул эң катуу ооруй турган жери болот. Мына оорусу катуу болуш үчүн, ошо катуу кандай ушу күнөөсүнүн ооругу себептүү, ошо эң катуу оору, мындай ооруну, кыйын ооруну сезиш үчүн. Ошон үчүн бети менен сүйрөп барып ыргытылат. Ошондуктан шариатта да бизге эмне? Бетке урганга катуу тыюу салынган да биздин шариат. Анткени бетке урула турган болсо, бетте жанагындай нервный окончаниялар болот. Эгерде бир кандай бир ушундай бир нерв бузулуп кала турган болсо, башка нерсени дагы, башка маанилүү, башка көрүүгө же башка нерселерге дагы таасир этип калышы мүмкүн да. Анан бул экинчи, оорусу. Анан үчүнчү, бул адамдын жүзү, адамдын эң бир шарапаттуу, мындай эң фазилеттүү жери болот да. Жана бети менен сүйрөп ыргытканда ушул адамды эң кор кылган абалы болот да. Ушул эң өзүнүн адамдын шарапаттуу жерин жерге сүйрөп, бул эмнени мындан эмнени түшүнөбүз? Ушул алардын кылган күнөөсү кандай оор, кандай жаман күнөө болгон да. Эми бул ошо айтып жатканыбыз аалым тууралуу. Көрдүңөрбү, ошо аалым ушу эң биринчи өзү барып ыргытылып жатат тозокко. Демек түшүндүк эмне экен? Куран сүннөттө көптөгөн коркутуулар, коркунучтар келген. Ким үчүн? Кайсыл адам үчүн? Адам өзү алган илимине жараша амал кылган эмес. Жана өзү башкаларды чакырган нерсеге да жараша өзү ага амал кылган эмес. Башкаларды жакшылыкка чакырып жүргөн, бирок өзү аны аткарган эмес. Башкаларды жаманаттан кайтарып жүргөн, бирок өзү аны кыла берген. Ушул адамдын, ушундай адамдын өзүнүн алган илиминен үлүшү, пайдасы башкалар андан алган илимине караганда азыраак болот. Кандай чыгарса, башкалар анын илиминен көбүрөөк пайда алат өзүнө караганда. Бул адам кимге окшош? Эмнеге окшош? Бул жана чырактын билигине окшош. Ошо фитиль деп коет го. Чырактын билиги бул өзү эмне болот? Адамдарга жолду жарык кылып көрсөтүп турат дагы, бирок өзү күйүп кете берет.
өзү күйүп жок болуп кете берет дагы, бирок адамдарга, башкаларга жарык кылып, аларга жолду көрсөтүп турат. Башкаларга пайдасы тиет дагы, бирок өзү күйүп кете берет. Мына бул адам да ошондой. Башкаларды жакшылыкка чакырып жүргөн адам, башкаларга ошо нур кылып, аларга жакшылык көрсөтүп атат, бирок өзү күйүп кете берет. Анткени өзү ошол башкаларга жеткирип аткан пайдасынан өзү пайда алган жок. Ошондуктан Муттарриб ибн Шиххир деген улуу табииндердин бири болгон. Бул ошо хадистерди риваят кылуучулардан, риваят кылган улуу алымдардан болот. Жана уббат, катуу мындай көп Аллах Таалага ибадат кылуучу алымдардан болгон да. Муттарриф ибн Абдуллах ибн Шиххир деген табиин ушундай нерседен Аллахка кайрылып жардам сурап, Аллахка дуа кылып кайрылып жүргөн. Айтат, ошо дуасын айтып жүрчү, эмне деп: Аллахумма инни аузу бика ан акуна ахадун ас'аду бима алламтани минни ва аузу бика ан акуна ибратан ли гайри. Аллах Таала дейт: мен сенден жардам сурап кайрыламын, сага жардам сурап кайрыламын. Эмнеден дейт? Башка бирөө менин алган илиминен, сен мени үйрөткөн нерседен башка бирөө мага караганда бактылуураак болушунан дейт. Жана ошондой эле мен сага жардам сурап кайрыламын, башка бирөөгө мен сабак берип ибрат болуп калышыман дейт. Кандай эмне деп карасар, Аллах Таалага жардам сурап кайрылып атат. Эмнеден? Башка бир адам, өзү эмес, башка адам эле Аллах Тааланын ошол өзүнүн илиминен, ага үйрөткөн, Аллах Таала үйрөткөн ошол илиминен өзүнө караганда башка бирөө бактылуураак болуп калышына. Анткени эмне? Асыл бул өзү адам, ошо өзү эң бактылуу болуш керек эле өзүнүн илиминен. Бактылуу деген мааниси эмне? Өзү көбүрөөк пайда алып, ошо алган илиминен өзү биринчи болуп ошол нерсеге амал кылыш керек эле. Бирок эмне деп атат? Эгерде башка бирөө бактылуураак болгон болсо, кандай жанагы буга чейин айтып кеткен хадис аяттарга ылайык ошого туура келип калып атат. Анткени өзү пайда алган эмес экен илиминен. Башкалар пайда илим алып, башкалар бактылуураак болуп атыптыр. Жана бул чындыгында улуу дуа болуп эсептелет да. Эң улуу дуалардан бири болуп эсептелет. Анткени Шейхул Ислам ибн Таймия айтканда, "Ва хуа мин ахсанет дуа" деп. Бул эң жакшы дуалардан деп айткан. Колдон келишинче ушуну эгерде арабчасын жатпасак дагы, өз кыргыз тилинде дагы ушуну маанисин айтканга аракет кылып айтып жүрүшүбүз керек да. Айтып жүрүшүбүз керек. Жана чындыгында карасак, башка башкаларга чакырып жүргөн болсо, өзү амал кылбаган болсо, бул өзүнүн абалы менен эле, демек мындай башкаларга муну кылбагыла дегендей сыяктуу да. Анткени кандай? Бул адам эгерде башкаларга жакшылык чукуруп аткан болсо, өзү биринчи болуп ошону кылыш керек эле да. Өзү ошону биринчи болуп кылыш керек эле. Эми бул аяттар, хадистер түшүнүктүү эле болсо керек, түшүнүктүү эле, жеңил эле. Эми иншалла мындан кийин 4-темага өтөбүз. Муну иншалла кийинки сабакта өтөбүз. Бунун темасы бирок ал-амал сабабун лидухулил жанна. Амалдар бейишке кирүүнүн себеби. Бул тууралуу иншалла кийинки сабакта өтөбүз да. Бүгүнкү сабакты боюнча ушул менде Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейк.